Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dostlar. Assalamu alaikum görüşçüler. Bugün nakay Nokendin özündöбүз. Бул Жумали Палван, Нокендин палваны. Бүгүн ушундай тектүү кыргыз жылкысы бе өтө мындай күчтүү бе туугандар. Тарыхы дагы кенен азыр буюрса бунун баарын өзү айтып берет. Мына кулуну менен сатылат. Бул кулун дагы бир өтө жакшы аттын баласы. Кече күнү Жумалинин атын чыгарганбыз мындан 2 күн мурун. Ал аты сатылып кетти, өзү жок болчу эле. Бир акеси чыгарып берди эле. Мына ошондон баштап маалыматты улайбыз. Лайктан басып, ой пикирибизди калтырып, ушул видеону башка биздин көрүүчүлөрүбүз менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Жумали, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, келиң ака. Келдик укам. Тынчсыңбы? Тынчпы, жыйнаштырып жетишип калдыңбы? Колдон келишинче. Жаман иш болду баары бир. Эми Алланын айтканы да буйрукта. Эми Жумали атын каяка кетти? Ошо аттан баштайлы. Чыгып эле сатылды го. Өзгөн жака. Буюрса жакшы ат алыштылар. Рахматын дагы айтыптыр. Баары эле улакка салып көрүшүптүр. Буюрса алган адам дагы курсант. Анда бул бени сатайын деп атасың? Ошо ака, бени эми алас сатайын деп. Сатайын керек. Анда бул бе менен тааныштырайлы, чоң бе экен, а? Чоң бе. Катыраак сүйлөйсүн, а? Биздин көрүүчүлөр карабайыр бе. Укпай калбасын. Бул кандай бе? Ошол жөнүндө бир четтен айтып бере берем. Өтө жакшы бе ака. Жакшы аттуу, кулундары чоң чөт. 1.60 үстү болот кулундары. Кулундары. Но өзү дагы мындай, сен жылкыда жүрөсүн. Мындай менин көзүмбө мындай өтө чоң бе да? Мынагы. Бою канча чыгат? Азыр арыкта ака, азыр 1.60 чыгып калат ака. Азыр арык. Семизинде ака чоң бе ака. Имаз кулун багат ака, кулун көрөт ака. Бу артындагы кулун. Кулун ака. Канча айлык кулуну? Майга апрель нетегирага толду да. Нары жетелеп койчу, нарыраак. Арт жактарынан көрсөтөлү. Азыр кулун багып бе арык экен, достор. Бу кулун дагы күчтүү аттын баласы. Чагылгандын баласы дедиң, а? Ооба, чагылгандын баласы. Өзү чагылган. Чекирдин линиясы экен да ошондой. Бу чагылгандагы сатылды да базар койгонго кеттиби? Ооба, базар койгонго кетти, чагылган. Көп болган сатылган. Ошонун баласы. Азыр но бе өзү мен чабып жүргөн Тико бар го. Тико, Тикодон токтогон. Аны өзүм далилдери бар. Ичиндеги? Ичиндеги. Бени үйдө тудурдум да өзү, чатырда, жайлоодочу. Айда тудуруп, бир жума карадым колумду. Торолтуп апарып айгырга коштум. 10 күнчө карадым окшойт экен. 10 күндө карап апарып айгырга кошкондо эле айгыр сразу токтотту. 3-4 күн катарынан ушу бени карап аткан өзү көрдүм да. Ооба, жанагы бе токтолду. Саяпкер агаларыбыз айтып калат эле, бе туугандан кийин бир жумадан кийин кайсы айгырга апарып койсоң, сразу айгыр карайт деп айтат эле да. Ошо өзүм апарып коштум экен. Кошкон күнү карады, эртеси дагы күндө карап аттым да, күндө карап атканда. Демек, токтоду экен, анык. Демек, Тикодон токтоду. Тикодон токтоду экен. Бул Тико дагы сатылып кетти деп уккам. Өзбекстанга чыгып кетти экен, ошо атты кетип калды. Ошон. Жакшы, насип кылсын. Жумали, бул кайсы атактуу аттарды тууган бул? Бунун ака бизге келгенде бир көк кулуну менен алганбыз ака. Бул жашында жаңы туулганда көк тай кулуну менен келген экен. Ошо кулуну өлтүрүп алдык, өтө жакшы ат эле. Аны арканда путун чалып, эми аны өлтүрүп алдык. Кийинки балдарымды Кызылтуда Акыл ака бар. Акыл ака ошо алган, ошо бир кулуну бар, Саратна Жайхондун балдарычы. Ошону сатты, ошо 1 миллион 100га 1 миллион панчага сатты да Өзбекстанга. Охо, миллион дегине? Миллион үстүндө.
Şu benim ballar. Azırkı kulundары özünde bir kız var. Жаңасы yok aldı. Анан ошо Тикодан bir kız var eкен. Мен жабагым одан 1 жаш чоң былтыр туулган. Bir кунаны бар экен. Ал деле кунаны деле азыр жакшы болгон суралат. Ал өзүмдө эмес, ал bir акамда. Балдары чоң чөйт экен. Азыр ошондо бул Б'нин жашы канча болуп калды азыр? Бизге 7-чи бала экен. Өзү бирди тууганда келген да. Бирди тууганда келген. Бул 7-чи баласы. 8 тууган, 7-ни же 8-ди да экен. Мына анық боз. Тишини ачып көргөзөлчү Жумали. Көрсөтөбү тишин? Тишини билбейм. Тишини көрсөтөбү. Көрсөткүдөй эмес, Мына достор. Чоң бе. Ой пикирибизди калтырабыз. Бул дагы канча кулун берет? Негизи өзү бейлер канча кулун берет, Жумали? Мен билгенден акаш Карлакта bir акам бар эле 18 тууду деген да. Охо. Өзүм деле көргөм ал мен. 18 болсо 18 болсо дагы жок дегенде 10'u калыптыр да, өмүрү узун болсо, Кудай каласа. Мына. Колумду ошо тартты. Бул кулуну чагылгандын баласы. Чагылган биринчи Шайыр палван чапкан Нокендеги. Экөө эми куп келишкен болчу. Кийин Камтеринге эле сатылган Малик ажыдан. Быйыл $15,000 деп чыкты беле. Өзүм тарттым эле, эсимен чыгып калды. Базар коргонго сатылыптыр. Ошо Жаныш палвандын чекиринин уругу. Ага деле өзү чабаз экен, чагылган, ошо акелерибиз алган. Кайра эле тааныштарда деген, Ооба, ошо тааныштар катыкайм турап. Ал эрем деди, ал эрде уерим болуп алдырган болот да. Кудай каласа өзү чабабыз. Эми бул баякы жакшырат айылдан чыкпайт дегендин белгиси да бул. Мына ушундай бей болду. Бою айтылды, жашы айтылды, мына линиясы дагы айтылды. Кулун азыркы күндө канча айлык бул? 1 жаш болдубу же жашына жете элекпи? Май, июнь 3 айлык болуп турду экен. 3 ай. 3 айлык боло элек экен. Анда дадыл экен кул. 3 айлык боло элек да. Бу чагылгандын балдары эми эле бир жакшы баага кетет сразу эле. Жакшы туулгандан кийин жакшы пулга сурат экен. Мен сатпадым эле, эми кичине акча керек экен. Бар экен сатып атабыз. Ооба. Баякы азыр 1,5 жаш болду. Чагылгандын баласы Аралга сатылды эле го. Аралдан мен өзүм ортого түшүп 140га өзгөнгө салып жүргөм. Азыр өзгөндө. Ал караныбы? Караны бар. Мына 3 айлык кулунга өтө зор. 3 айлык боло элек да. Азыр июнь делелекпи, ошо май, июнь 2,5 айлык болуп турду. Машалла. Жумали, бунун баасыны кандай коесуң? Мындай жакшы эле, жеңил эле коесуңбу? Жакшы эле экен, бейлерден беге карап эле коебуз экен, пулун. Канча дейсиз? 350? Кеми бар. 350 кеми бар. Мына. Буюрса бир сыйра тааныштарды жакшы кулундарды берген экен. Канчага сатылгандарын деле айтып өттү өзүнүн маалыматы боюнча. Экөөнү бир сатасың. Бөлүп сатпайсың, Мен өзүн алам дегендерге кулун алып калсам деле боло берет экен. Боло берет, Болду ма? Кулун өзүн жагы сатпайм да. Достор, адресибиз Нокен Камтерин айылында. Буюрса мына керегине жаратам деп мына чыгарды, содасыны берсин. Барыңыздарга тынччылык, аманчылык. Кийинки чыгарыштарда көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум. Аллаху ва баракатух.